Жакшы эс алдыңыздарбы? Кыздар кандайсыңар силер? Жакшы жатыңарбы? Бүгүн кандай пландар? Эмне ким каяка барат? Бүгүн кайсы сабактан экзамен тапшырасың? Бүгүн патанаты менен экзаменим бар. Ошону тапшырып келсем, анан дагы 2 экзаменим калат. Жакшы. Кийинки экзамендердин качан неме болот? Кийинки экзаменим бүрсү күнү болот. Жакшы даярдандыңбы? Ооба, даярдаттым. Жакшы эле болду. Жакшы. Биз Кыргызстанда жашагандан кийин сөзсүз мамлекеттин тилин жакшы билишибиз керек. Балдарды дайым кыргыз тилин жакшы билгенге, грамматикасын жакшы үйрөнгөнгө жумшайм. Булар өздөрү мектепте окуганда дагы мына чоң кызым мектепте кыргыз тили боюнча баягы 9-10 класста окуп атканда шаарда кыргыз тилин адабий сүйлөш немеси боюнча 1-орундарды алган. Балдарым кыргызчада жакшы сүйлөйт. Анан кийин ар бирибиз Кыргызстанда жашаганыбыздан кийин кыргыз тилинде таза жакшы сүйлөшүбүз, мамлекеттик тилди жакшы көрүшүбүз, мамлекеттик тилди сыйлашыбыз керек. Ошондой да апаларыбызда мен Бишкекте окуп жүргөндө окууга кетип атканымда апам айтат эле да, балам, мен сага бир жакшы келин таап, өзүм табам келин деп анан неме кылып, анан кийин апам ошо өзүнүн туугандарынан тапкан. Бирок Кудайга шүгүр, аялымды биринчи курста мына Ош гуманитардык педагогикалык институтта окуп атканда биз тоюбуз болгон. Кийин калган 4 курсуну мен өзүм окуттум. Биздин үйдө жашап окуду бул жерде. Ошонун арасында аялым студент болуп жүргөн маалда эле 2 кызым төрөлгөн. Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Жолдошум айткандай, ошол жолдошум менен бактылуу үй бүлөдүн ээси болуп отурабыз. Мен мактанып кете турган болсом, ошол уулум быйыл шаар боюнча өткөрүлгөн Бажовская олимпиадасынан тарых предметинен 3-орунду ээледи да. Аябай сүйүндүк. Кызым да жакшы жетишкендиктерин окуп жатат. Экинчи кызым англис тил мугалим болом деп, бул да жакшы окуп жатат. Сүйүнүп, бактылуу жашап жатабыз. Мен бир нерсени жакшы көрөм да. Постоянно ар дайым балдарыма айтам, окуган адам мамлекетке, журтубузга, Кыргызстаныбызга эң чоң салымын кошот. Окугула. Алики мындай жөнөкөй адам болуп калсаңар, баягы өзүбүздүн напсыбыз менен эле болуп кала турган адам болуп калабыз. Силер элге керегиңер керектүү боло турган, элдин кызматын кыла турган, мамлекеттин кызматын кыла турган адам болгула деп аракет ошого да, ошондой да. Биз өзүбүз дагы, атам дагы постоянно ар дайым айтчы, балам элдин керегине жараган, мамлекеттин керегине жараган бала болгон деп ар дайым мен эң чоң баласы болгондугу үчүн мага ошондой мотивация берчү да. Чындашка өзүнүн салымын кошсун деп мына кызымды окутуп атам. Буюрса жакшы дарыгер болот деген үмүттөмүн. Мамлекетибиз үчүн жакшы кызмат кылат. Өзү аябай жакшы окуйт. Бизде баардык айылдагылар билет, мындай окумуштуу үй бүлө дейт да. Анан кийин биз эми элдер келер эткен, кызыңыз бойго жетип калыптыр деп, журч болуп келер эткен. Биз анан мен ар дайым айтам, жок, кыздар окуш керек. Окуш керек. Кызбы, уулбу, айрыкча кыздарды да окутуш керек. Аллах айтбар. Болуптур ата, биз кеттик жумушка. Болуптур. Жаштыгында дал тилдо жаңылышып, колумда канатымды кайрып алдым. Жаштыгында дал жолдон жаңылышып, долоңдоп канатымды кайрып алдым. Мен аябай жакшы көргөнүм şu komuz sertip, komuzun gülsün aябай жакшы көрөм. Айтыштарды жакшы көрөм.
Нурай Макылбекованын ырларын көп угам, Ыдыр Сагайдын ырларын көп угам, айтыштарын көп угам. Кыргыз маданиятын сүйүп, постоянно эми достор менен бирге өсүп, ырларды угуп жүрүп, чоңоюп, айрыкча мына комуздун күүсүн билбейм, укканымда аябай жүрөктөгү баягы сезимдер башкача болот да. Комуз чертишти үйрөнгөнү бир аракет кылдым, бирок эми алики жашоо шартына байланыштуу биз баягы музыкальный немелерге барганга мүмкүнчүлүгүм болбоду да. Айылда өскөндө баягы талада жүрүп дегендей көп мындай убакыт бөлө алган эмесмин. Бирок азыр менин балам кызыгат. Балам кружокко барат. Быйыл барып баштады. Комузга. Именно комузду үйрөнөм деп балам аракет кылып баштады. Эми азыр бир ойлоп жүргөн нерсем, азыр агайын комузун чертип жүрөт да. Анан мен айттым, жакшы үйрөнүп алсаң, сен өзүңө дагы бир комуз алып берем, эң жакшы комуздардан алып берем деп азыр ниет кылып жүрөм. Албетте мен баягы кыялым ишке ашырып атканына, анан кийин алики мен жете албаган арманыма балам аракет кылып атканына, эми мен жете албасам, балам жетсе аябай сүйүнөт экенсиң да. Ушул мен туулуп өскөн айылым. Бул айыл көп улуттуубуз. Бул айылда кыргыздар, өзбектер, түрктөр, уйгурлар көп жашайт. Ынтымакта жашайбыз, бардык эл. Бул айыл өзү Бабалашкар айылы деп аталат. Бирок элдер көбүнчө айтып атканда алики Бабалашкардын кайеринен десе Кожомааладан деп айтышат да. Бул жерде Кожо уруусу көп жашайт, кожолор көп жашайт. Эми айтышына караганда Орто Азияга ислам динин алып келген сахабалардын уруусу болуп эсептелинет экен да, кожолор. Бул жердеги элдер тамашалап күлүп коюшат, силер арабтал болуп кетесиңер деп. Ошондой. Кээде алиги элдин арасында сөз бар го, кожо көрсүңгө иш кылба деген. Ошондо ошо кожолор эми мен ончолук неме кылбайм го, бирок кожолорду өзү көбүнчө мындай элдер сүйлөгөндө баягы ак сөөктөр деп коет да. Kızlar kandayсыздар? Келдиңиздерби? Регистрация кылып коелу. Доктор кандайсыз? Келдиңизби? Денсаулык жакшыбы? Ичилер бала чака тынчпы? Келдиңиздерби? 97-жылы мектепти аяктап эле Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетине тапшырып, ошол жерден окуп, окууну бүтүп, ошо 2003-жылдан бери 2003-жылы клинический ординатурага тапшырганбыз. Анан ошондо хирург, онколог адистиги боюнча окуп, анан кийин ошодон бери дарыгер болуп иштеп жүрөм. Окууну бүткөндөн кийин бизде мынабу Бишкектеги Ахунбаев атындагы врачтарды кайра даярдоо бөлүмүнүн бизге мына түштүк филиалындагы немесине тапшырганмын, ординатурага. Ординатураны Оштон, анан кийин Бишкекте улуттук онкология борборунда өттүм. Анан кийин окууну бүткөндөн кийин бизде Ошто онкологиялык диспансерде иштеп баштап, ошол жактан ишти баштаганмын. Анан кийин урология боюнча дагы клинический ординатура өтүп, азыркы күндө дарыгер уролог болуп дагы иштеп атам азыр. Дарыгер болгонуман өтө сыймыктанам, потому что эмнеге дегенде ар бир адам да өзүнүн сүйгөн кесибине жетишсе, ошо кесибинде иштесе, албетте бул нерсе конечно, албетте мындай дарыгерликте өзүнө жараша кыйынчылыктары болот, өзүнө жараша. Бирок
bir оорулууну жакшы карап, дарылап, элдин алкышын алып, ошо элдин ыраазычылыгын укканыңызда бүт бардык алики немелериңиз, кыйналгандарыңыз же болбосо кыйынчылыктар эстен чыгып кетет. Ооругандар кичине басылып калдыбы? Жакшы, өзүңүз басып атасыз. Тамак жегендериңиз ham жакшы. Көңүлдөрүңүз айланбай жакшы болуп калды, табиттериңиз жакшы болуп калды. Мен ошо онкологияда иштеп жүргөн маалымда эми көпчүлүк баягы онкологиялык ооруларды мындай шифасы жок, мындай немеси жок деп билишет да. Бирок келгенде ошо больнойлорду мындай психологиялык жактан поддержка колдоп, анан кийин жашоого кайра кайтарып, ошо ооруларды дарылап, анан оорулар сакайып кетип, жакшы болуп калган ондой учурлар көп болот. Албетте, даже ушундай учурлар болгон, биз мен үйүмө алып кетип дагы дарылаган учурларым болгон да, больнойлорду, ооруларды. Бизде онкология десе эле бизде элдерибиз чочуп, жүрөгү түшүп калат да. Онколог дарыгерине көрүнүп келгиле десе эле ыйлап келет да келгенде дагы. Анан кийин биз олорго мен ар дайым айта турган сөзүм, онкологиянын дагы чечими бар. Давасы бар, бул нерсени дарыласа болот. Бирок ар бир нерсени өзүнүн убагында кылынган аракет өзүнүн пайдасын берет. Анан кийин көбүнчө онкология десе эле баягы үмүттү үзүп коюп элдер дарылангандан баягы алыс болуп калат да. Ошон үчүн ондой кылбаш керек. Өзүнүн убагында көрүнүп, убагында өзүнүн баягы туура дарылоосунан өтсө, албетте жакшы болот. Адам бул жашоого келгенден кийин адамдын өзүнүн бир максаты болуш керек да. Анан кийин алдына койгон бир максат менен жашаш керек, ошого ынтылып жашаш керек. Ошондо ар бир адамда өзү бир Аллах Таала бир адамга бир кесипти берет экен да. Мен мисалы айтканда, мен ошо дарыгер болгонума, мен өзүм жакшы көргөн кесибиме жетишкендигиме аябай сүйүнөм. Анан кийин ар бир адам бул жашоодо өзүнүн жашаган жерине, мамлекетине, өзүнүн элине, досторуна, бир туугандарына колдон келишинче жардам бериш керек да. Анан биздин дарыгерлик кесиби дагы ошондой да. Мекен дегенде эми кандай десем болот? Ар адам үчүн туулган жердин топурагы алтын деп коет го. Ошондой мекен дегенде менин немеме ушу Кыргызстаным, туулуп өскөн жерим, өзүмдүн ошум, бийик тоолорум келет да. Бийик тоолор келет, анан ошо айылдаштарым, досторум дегендей. Адам баласы каерде туулса, адам баласынын мекени ошо жер болуп эсептелинет. Ошон үчүн Аллага шүгүрлөр болсун. Мен ушу Кыргызстанда туулдум, ошто туулдум. Мен аябай кыргызстандык болгондугум менен сыймыктанам. Кыргызстанымды мындай айтканда аябай сүйөм, жакшы көрөм. Кайсы улут болушубузга карабастан биз Кыргызстаныбыздын өнүгүүсүнө, Кыргызстаныбыздын bundan ham gülдөп жашнашына биз өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек. Ар бир улуттун өкүлдөрүнө айта турган сөзүм, биз биринчи кезекте мекенибизди сүйүшүбүз керек, Кыргызстаныбызды жакшы көрүшүбүз керек. Анан ушу кыргызстандык болгондугубуз үчүн биз ушу мамлекетте туулуп өскөндүгүбүз үчүн ыраазы болуп, ушу мамлекетке өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз биздин бул ата уулдук милдетибиз деп эсептейм. Ар бирибиз өзүбүздүн салымыбызды кошушубуз керек албетте.